Эсиңиздерде болсо, өсүдөгү жылдын 12-октябрында Super KG порталынын соңку кабар бөлүмүндө келдик кабарга балдарын бейтааныш адамга таштап, Орусияга кетип калган айым тууралуу маалымат чыккан. Анда окурман 4 жаштагы Рамазан менен 3 жаштагы Каникейдин ата-энесин табуу зарылдыгын айткан. Бул кабар порталга чыгаары менен коомчулукта түрдүү пикирлер жаралды. Өзгөчө социалдык түйүндөрдө билем, жыргаганыңдан кеткен жоксуң, бирок жаш балдарыңды бирөөнүн көзүн каратпай кайрылып кел. Кантип тырмактай балдарыңды бейтаанышка таштап Орусияга деген сыяктуу комментарийлер жайнады. Мына ушул маалыматты элдик кабарга жөнөткөн Ош шаарынын тургуну Куттубек Абдулдаев октябрь айынын жеңүүчүсү аталды. Убактысынын тардыгынан улам Бишкекке келе албай жаткан каарманыбыз 20-ноябрда кеңсебизге келип, заманбап смартфонун алып кетти. Апасы жана бала багуучу жалдап, ошол аялга, бир аялга бактырып жүргөн, бир жат эле Адина деген аял, Адина аты эсине чыгат, ошол аялга бактырып жүргөн. Ал аял өзүнүн үйүндө балдарды багып, ошол баккан акысын алып иштеп жүргөн. Анан белгилүү бир 2-3 айдан кийин анын балдардын апасы дайынсыз жок болуп, телефондор өчүрүлүп, дайыны жок болуп, кабар албай калат. Кийин тактап сурашты билгенде, балдардын апасы ал Россия Федерациясында иштеп жүргөнү аныкталып, анан ошол бала багуучу аял аны биздин райондук башкармалыкка, Кара Суу райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына ушул балдарды ушундай таштап кетти, кандай чара көрүлөт деп бизге алып келген. Биз ошол жерден келген күндөн эле балдарды ден соолугун карап, алардын өздүгүн тактап, аны атайын ушул убактылуу Ош шаарындагы үй бүлө жана балдарды реабилитациялоо борборуна жайгаштырдык. 6 айлык мөөнөт менен убактылуу жайгаштырабыз ал жерге. Ошол жерге жайгаштырып, ошол бала багуучунун бүт маалыматтарын тактап, өздүгүн тактап, анын түшүнүк каттарын алып, биз ошол күндөн эле бала, ошол 2 жаш баланын ата-энелерин, жакын туугандарын издөө иштерин баштаганбыз. Бул тууралуу маалымат элдик кабарга чыккандан 2 күндөн кийин изделип жаткан эне байланышка чыгып, балдарын аргасыз таштап кеткенин, жакында барарын айткан. Ошол берген күндөн 2 күндөн кийин ушу сиздердин Super KG сайтынан ошол балдарын таштап кеткен келин окуп, ошол өзүнүн балдары жөнүндө анан бизге байланышка чыкты. Жакында барам, балдарымды өзүм багам, эч кимге бербеңиздер деген өтүнүч менен, ошо өзүнүн турмуш шартынын ордугунан ошол акча каражат издеп, иштеп таап, балдарымды багам деген максатта Россия Федерациясына келдим. Ошол туура эмес кылып балдарымды жат кишиге таштап кетип калыпмын, андай экинчи кайталанбайт, барам, ошого чейин балдарымды карап туруңуздар деп өтүнүп, ушул келет жакында. Өзүбүз аэропорттон тосуп ала турган болуп чечтик, сүйлөштүк, аэропорттон тосуп алып, анан ошо балдарын алып барып жолугуштурабыз. Анан балдарын жөн эле берип койбойм, ага түшүндүрүү иштерин психологторго, врачтардан, ошол убакта ошол келиндин өзүнүн жакын бир туугандары, атасынын бир туугандары. Ошол учурда ошол жолдошу менен ажырашып кеткен, көп жыл болуптур ажырашканына. Ошол жолдошунун бир туугандары менен байланышып, бардык тууган уругуну чогултуруп, ошол жерде балдарды мындан кийинки тагдырын талкуулап, балдарды мындан кийин ушундай багып кеткенге каражаты жетеби, мүмкүнчүлүгү болобу, болбосо туугандардын бирөөсүндө камкордукка алып берип, мыйзамдуу түрдө ошол балдардын мындай коопсуздугуну, балдардын туура тарбия алышына биз мындай мамлекеттик орган катары эме кылабыз, чараларды көрөбүз. Чындыгында жалгыз бой энени да түшүнсө болот. Балким акча таап балдарынын келечегин куруу максатында кеткен чыгар. Бирок кандай болгон күндө да өз канынан жаралган балдарды бейтааныш адамга таштап кетүү акылга сыйбай турган иш. Ар бир ата-эне наристенин алдында чоң жоопкерчилик экенин, анын келечек тагдыры түздөн түз ата-эненин тарбиясынан, мээриминен, камкордугунан көз каранды экенин аңдап билсе. Бүгүнкү күндө көптөгөн үй бүлөлөр ушул балага зар, ушул баланын жытын жыттасам экен деп жылдап күтүп ошол балага зар болуп жүргөн үй бүлөлөр бар. Ошол учурда бизге 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан бери ушул балалуу болбой, ушул бала багып алат элек деп өчүрүткө турган, кезекке турган үй бүлөлөр бизде катталып турушат да. Ошондой адамдар балага муктаж болуп жашоодо ошондой муктаждык болуп жүргөн убакта өз канынан жаралган балдарды таштап кеткен аялды угуп, биринчи көргөндө, балдарды биринчи көргөндө биринчи эле ошол баласын таштап кеткен ата-энеге болгон бир жийиркенүү, бир жаман ойлор пайда болуп кетти. Кандай бул акмакчылык депчи. Анан бирок кийин анын дагы жашоо шартынын ордугуну, ошол турмуш шарттын кыйналганынан ушундай жолго баргандарын уккандан кийин туура түшүнүп кабыл алдык.
деги эле ушул коомчулукта балдарга кайдыгер баардык эле ата энелер таштап кетпей деле өзүнүн кол алдында да тарбияны туура бербей ата энелерчи ошо балдарга туура тарбия берилбегендиктен балдарга жакшы көңүл бурулбагандыктан бүгүнкү күндө мына жаш балдарга зордук зомбулук жаш балдардын арасындагы жанагы өз өмүрүнө кол салуулар ошон көп көйгөйлөр болуп атат азыркы учурда. Ошон үчүн мен баардык эле ата энелерден суранып өтүнөт элек ушу балдарына туура тарбия берип балдарга мындай жакшы көңүл бөлсө балада деп мындай кайдыгер мамиле кылбаса деп демекчибиз. Айта кетсек, быйыл жазда Супер KG порталынын соңку кабар бөлүмүндө элдик кабарга WhatsApp же Viber аркылуу кабар жөнөтүп, ай сайын заманбап смартфон утуп алыңыз аттуу сынак старталган. Мыкты кабар жөнөткөн окурманды редакция ай сайын аныктап, жеңүүчүгө заманбап смартфон белек кылууну убадалаган. Анын негизинде апрель айында Сузак районунун Чымберди Жанышев аттуу 10 класстын окуучусу жеңүүчү болсо, май айында Оштогу үй кожойкеси Сайбира Казанбекова жеңүүчү деп табылган. Июнь айында Орусияда иштеген Алина Мустапакул кызы, июлда Байысбек Жеңишбек уулу, августта Толгонай Талайбек кызы, сентябрда Нурсултан Токтосунов жеңүүчү болгон. Биздин максат ушул балдардын ата энеси, жакын туугандары табылып калсын деген максатта ошол маалымат таратканбыз. Ушул Кудайдын буйругу насип экен, ушул сиздердин белегиңиздерге таттыктуу болуп турабыз. Ушул сиздердин эмгек жамаатыңыздарга жалпы Супер KG сайтына барыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул элдин көйгөйүн чагылдырып ар дайым мындай элге жылуу жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Ишиңиздер ийгиликтер болсун.